Дүйнөдө жана өлкө аймагында катталган акыркы окуялар менен таанышып алыңыздар. Эфирде кабарлар маалымат программасы. Аны менен мен Элмурат Беков тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Пара менен кармалган тескөөчү айым тергөө учурунда ден соолугу начарлап ооруканага түштү. Ошто аскерден качкан 2 жоокерге издөө жарыяланды. Баткенде карамалды өнүктүрүү үчүн сандан сапатка өтүп жатышат. Оштогу номер 36806 аскердик бөлүктүн 2 жоокери качып кетип табыла элек. Бул тууралуу башкы штабтын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2 жоокер 2019 жылдын күз айында аскерге кабыл алынышкан. Алар кечээ 3 декабрь күнү саат 16:00 чамасында качышкан. Учурда аскер прокуратурасы бул тууралуу маалыматтарды алып, издөө иликтөө иштерин баштаган. Ноокат районунда 5000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кыз инспектору Зарина Камбарова сурак учурунда абалы начарлап ооруканага жаткырылды. Бул маалыматты Ош облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн өкүлү билдирди. Маалыматка караганда шектүү катары кармалган инспектор айым буга чейин жүрөгү ооруп калаадагы ооруканалардын биринде дарыланып чыккан. Инспектор сурак берип жаткан маалда абалы кескин начарлаган. Натыйжада тез жардам кызматы чакырылып, шаардагы ооруканалардын биринен кардиология бөлүмүнө жеткирилген. Дарылануусун улантып жатат. Белгилей кетсек, кечээ 3 декабрда ыкчам тергөө аракеттеринин алкагында милициянын старшинасы 5000 сом пара алып жаткан жеринен колго түшкөн. Ош шаарында жайгашкан кафелердин биринде 4 жигит мушташып бирине ок жаңылды. Ал алган жаракатынан улам ооруканага жеткирилген. Бирок жабырлануучу эч кандай даттануусу жоктугуна байланыштуу арыз жазуудан баш тарткан. Аталган факты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман Тоо милиция бөлүмчөсү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазып кодексинин 266-беренесинин негизинде катталган. Буга байланыштуу серепчилер ок атуу менен коштолгон мушташтар Ош шаарында кадимки көрүнүшкө айланып бара жаткандыгын баса белгилешүүдө. Темага Мимоза Жаныбек кызы токтолот. Шаардын Ленин көчөсүндө жайгашкан кафелердин биринде 4 жигиттин мушташы орун алып, натыйжада бир жаран ооруканага түшкөн. Дарыгерлер анын жан башынан белгисиз куралдан жараат алганын аныкташкан. Бирок жабырлануучу бир күндөн кийин ооруканадан чыгып кеткен. Жабырлануучу ок аткан тарапка эч кандай доозу жок экендигин айтууда. Жараат алган жаранга кандай курал менен ок атылганы азырынча белгисиз. Бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине 266-беренен белгилери менен сотко чейин көндүрүү иши башталып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул өңдө ок атышуу менен коштолгон окуялар акыркы убактарда Ош шаарында кадимки көрүнүшкө айланып бара жатканын серепчилер айтышат. Айтымдарында азыркы учурда жөнөкөй жарандарда ок атуучу куралды ар кандай жолдор менен сатып алууда. Шаарда болуп өткөн революциядан кийин элге куралдар кеңири тарап кеткен. Аларды чогултуп текшерүү иштери күчөтүлгөн тартипте жүрсө, мындай окуялар азаймак. Азыркы үйлөнүп аткан мезгилдеги балдар 20-30 тегерегинде балдардын көпчүлүгүндө бүгүнкү күндө ушул куралдарды колдонгон модага айланып кетти. Буну алдын алыш үчүн күч органдары күчөтүлгөн тартипте ушуларды издөө, алар боюнча ушу курал колдонгондорго мыйзам чегинде аеосуз чараларды колдонгондо гана бул нерсени бөгөт койсо болот. Ал эми мыйзам боюнча курал сатып алууга төмөндөгүлөр укуктуу деп көрсөтүлгөн. 2019 жылдын 24 апрелиндеги номер 54 мыйзамдардын редакцияларына ылайык куралды сатып алууга укуктуу субъекттер төмөндөгүдөй көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын аймагында куралды сатып алууга мамлекеттик аскерлешкен уюмдар, өзгөчө уставдык милдеттери бар юридикалык жактар, куралды чыгаруу же аны соодалоо менен аракеттенген юридикалык жактар, куралды коллекциялоо же көргөзмөгө коюу менен аракеттенген юридикалык жана жеке жактар, спорттук уюмдар жана аңчылык багытындагы чарбалык уюмдар, билим берүү мекемелери, Кыргыз Республикасынын жарандары укуктуу. Келдибаевдин айтымында куралды сатып алган жаран аны өзү колдонуп жатабы жокпу? Маселе мына ушунда. Мыйзамда талап кылган требованиялардан кийин курал берилет. Бирок ошол куралды ошол адам өзү колдонуп атабы, ошондой жерде сактап атабы, же досуна берип коюп атабы, же анын куралын тууганын көтөрүп жүрүп атабы, бул дагы бир башка маселеде. Эгер ошондой фактылар аныкталып кала турган болсо, ошол куралга жоопкерчиликтүү адамды да кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек да. Буга чейин да Ош шаарында мамлекеттик кызматтагы жаран милициянын мурдагы кызматкерине ок аткан окуя орун алган эле. Тилекке каршы коомчулук дүрбөлөңгө түшкөнү менен мыйзам чегинде жоопко тартыла элек. Көз жазында калып жыйынтык чыкпай жатышы жаштар арасында курал менен ок атышууга жол ачып жатат. Мушташ болобу же каракчылык болобу, тоноо болобу, андан кийин ошолор мисалы жазасын кандай алып атат. Ошо жазасын албаганы дагы
бул ошол тармакка мындай киримдешүүгө мындай өбөлгө түзүп атат да. Серепчилердин айтымында курал сатуучуларда тыкыр көзөмөлгө алынса дешет. Анткени баары кагаз түрүндө гана калып, биз көрбөгөн мыйзамсыз сатылып кеткени болушу мүмкүн. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан аныкталган программа боюнча куралды коопсуз пайдалануунун эрежелерин билүүсүн тастыктаган текшерүүдөн жашаган жеринде өтүүгө милдеттүү. Куралды сатып алууга ушул мыйзам тарабынан белгиленген жашка толо элек. Курал алууга каршы келген себептердин жоктугу жөнүндө медициналык корутунду бербеген, соттолгон, кылмыш үчүн жаза өтөп жүргөн, жыл ичинде коомдук тартипти же башкаруунун белгиленген тартибин бузууга байланышкан административдик укук бузууну кайталап жасаган. Аларга карата алардын үй бүлөлүк зомбулук жасагандыгынын фактысы боюнча сот актысы бар, туруктуу жашаган жери жок, куралды коопсуз пайдалануу эрежелерин билүүсүн текшерүүдөн өткөндүгүн ырастоочу документтерди жана ушул мыйзамда көрсөтүлгөн башка документтерди ички иштер органдарына бербеген, Кыргыз Республикасынын жарандарына уруксаат берилбейт. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Милициянын генерал-майору Талантбек Исаевке ачылган кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык иш кечээ 3-декабрда токтотулган. Сотко чейинки өндүрүш иштеринде Талантбек Исаевке карата иште кылмыштын курамы аныкталган эмес. Ал эми УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы 23-октябрда Талантбек Исаевке карата кылмыш ишин ачкан. Андага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси коюлган. Талантбек Исаев 2018-жылы 11-октябрда Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген түзөт кызматынын башкы башкармалыгынын башчылык кызматына дайындалган. Манас күнүнө карата Бишкек шаарындагы Айтматов академиясында Манас эпосуна арналган иш-чара уюштурулду. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышып, өз сөзүндө Айкөл Манастын эрдиги тууралуу кенен токтолду. Мамлекет башчысы академиянын имаратын көрүп чыгып, Манас эпосунан үзүндү укту. Андан кийин чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү, жазуучулар, акындар, манасчылар менен баарлашты. Иш-чаранын алкагында Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисттери Кагылайын Манасын деген театралдаштырылган пролог тартуулап, ал концерттик программа менен коштолду. Эске салсак, 2013-жылдын 4-декабрында Манас Семетей Сейтек үчилдеги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. 2017-жылдан бери өкмөттүн токтому менен 4-декабрь Манас күнү деп белгиленип келет. Манас эпосу тарыхыбыздын көнөрбөз дөөлөтү. Ал эми Айтматов маданиятыбыздын көнөрбөз дөөлөтү. Буга байланыштуу урматтуу аксакалыбыз Бексултан Жакиевдин Манас менен Айтматовдун киндиги туташ деген сөзү мен дайыма эсимде жүрөт. Бул абдан таама айтылган сөз. Мына бүгүн сиздер менен бирге Манас жана Айтматовдун академиясында бирге чогулуп жолугушуп отурабыз. Ошто жыныстык жол менен ВИЧ-СПИД илдетин жуктургандардын саны өсүүдө. Акыркы 10 айдын жыйынтыгы менен ооруга чалдыккандардын 70% ушул жол аркылуу дартты жуктуруп алгандыгы аныкталды. Айрыкча сырттан келген мигранттардын таасири астында оору ырбап жатат дешет дарыгерлер. Ошондуктан жарандар өздөрүнүн ден соолугун текшертип алуусу үчүн экспресс тестирлөө жүрүүдө. Каалоочулар кандай жол менен текшериле алышат, артыкчылыктары менен кененирээк кабарчыбыз токтолот. Ош облусу боюнча 1000 чукул жаран ВИЧ-СПИД илдети менен жабыркайт. Бул өткөн жылдагыга салыштырмалуу аз көрсөткүч. Бирок жыныстык жол менен илдетти жуктуруп алгандардын катары калыңдоодо. Быйыл 10 айда бейтаптардын 70% мына ушул жол менен ооруга чалдыгып калышкан. Адистердин айтымында бул илдет айрыкча сырттан келген мигранттардын арасында басымдуулук кылат. Жана айтып атпайм, башка жактан келгендер деп мигранттар. Биздин өзүбүздүн жылдык пландын ичинде дагы иш-чаралардын ичинде дагы биз башка чет өлкөдөн келген студенттерди тестирлөө жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө ошол чет жактан келген 2 студенттен дагы бизде ошо ВИЧ статусу аныкталды да. Учурда облустук СПИДке каршы күрөшүү борбору экспресс тестирлөө жүргүзүп жатат. Эгерде ооруну жуктуруп алдым деп шектенгендер болсо, борборго кайрылышса болот. Мында келгендердин аты жөнү сыр сакталып, жарыяланбайт. Жыйынтыгын дарыгерлер 20 мүнөттүн ичинде чыгарып беришет. Менде мындай наркотический инъекционный наркотиктер сайындым эле деп туруп, ошолор келип текшерилип, өздөрүнүн согласиянын менен анонимно келип текшере алышат да, текшериле алышат. Бирок ошол мезгилде алар баягы период окна деп коет. Ошол период окнага туш келип калса, период окна бизде 3 мүнөткө чейин да. Ошол мезгилге туш келип калса, алардын результатын көрсөтпөйт.
результат таза деп бере берет. Ошолор кайрадан 3 айдан кийин келип текшерилип көрүшсө болот. Ошондо баягы вирусту жуктуруп алган же жуктуруп албагандыгын толук ошондо биле алышат 3 айдан кийин. Облустук борбор бул ишмерчемди 1 айдын ичинде жүргүзөт. Текшерилүү акысыз. Мындан сырткары бүгүн атайын акция уюштурушкан. Келгендерге ВИЧ-СПИДти алдын алуу, сактануу боюнча маалыматтар берилди. Мындай конференциядан биз эч качан качпашыбыз керек. Себеби бул конференциядан оорунун кандай жуккан жана ошондой эле кантип жугузбоонун жолдорун үйрөнөбүз. Жаштар эч качан качпастан мындай семинарга көп катышса жакшы болот эле. Анан дагы бул жерге катышкандан кийин мен бул нерселерди уккан, көргөн нерселерими башка жаштарга дагы жеткирем. Ошондой эле мектеп, окуу жайларда дагы жаштарда илдет тууралуу маалыматтарды жайылтуу үчүн сынактар өткөрүлүп жатат. Ушул айдын жыйынтыгында баардык иш-чаралардын жыйынтыктары чыгарылып, активдүү катышкандар сыйланат. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Баткен районунун чек арадагы Аксай айыл өкмөтүндө жаңыдан трансформация болгон 90 гектар жер элге бөлүнүп берилди. Учурда турак жай куруу үчүн 107 кожолук жер тилкесине ээ болду. Учурда айрымдар үйдүн пайдуу балын куруп башташкан, ал эми мүмкүнчүлүгү жетпегендерге Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматов өз эсебинен турак жай куруп берип жатат. Депутаттын каржылык көмөгү менен 7 үй бүлөгө үй курулат. Учурда үйлөрдүн пайдуу балы түптөлүп жатат. Мындан сырткары депутаттын демилгеси менен футбол аянтчасы дагы курулуп жатат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан республиканын аймактарында облустук медиа борборлорду түзүү иш-аракеттери жүрүп жатат. Министрликтин берген маалыматы боюнча учурда көбүнчө райондук гезиттер бир айда 1-2 жолу жарыкка чыгып, нускасынын көлөмү 1000 же андан аз нусканы түзгөндүктөн райондун калкын толук маалымат менен камсыз кыла албай келет. Ошону менен бирге жергиликтүү калк теле берүү, радио жана мобилдик интернет колдонгондуктан мезгилдүү басылмага суроо талап төмөн. Мындан улам жалпыга маалымдоо каражаттары кайрадан уюштуруу зарылдыгы келип чыккан. Кененирээк Мимоза Жаныбек кызы айтып берет. Адамдардын ар биринин колунда жанагындай смартфондор, айфондор ушулар болуп атат. Маданият министрлиги мамлекеттик аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарын кайра уюштурууну жүргүзүп жатат. Бул иш-аракет Ош шаарында да ишке ашырылат. Анда облустук жана райондук бардык гезиттер биригип медиа борборду түзөт. Ош жаңырыгы облустук саясий гезитинин редактору Маматазим Жуманазаров мындай кадамды туура деп эсептейт. Анткени азыркы учурда маалымат айдыңында заманбап медиалар талап кылынат. Бул азыркы алып барып аткан система эми биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы, доор ошону талап кылып атат да. Доор ошону талап кылып атат. Анан ол талаптан биз кыйгап же аркабызга кайрылып же болбосо түз басып өтүп кете албайбыз. Бирок реформа керек. Аталган гезит 3000ге чейинки нуска менен бир айда 4 жолу 8 беттик маалыматтар менен чыгарылат. Алгач 1938-жылы түзүлгөн болсо, мындай чоң реформа биринчи ирет болуп жатат. Андыктан жанагындай медиа центр түзүлүп, телевидение менен газетанын ортосундагы байланышты чыңдап, жаңылыктардын баардыгын элге тез жеткирүү, эффективдүү жеткирүү, чындык менен жеткирүү. Ошол системаны алып баруу азыркы биздин ушу бүгүнкү күнгө, эртеңки күнгө туш келип отурат да. Аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарын кайра уюштуруу иштери 2019-жылдын 27-августундагы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маселелери боюнча өкмөттүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтомуна ылайыкталып, реформа облустук жана райондук гезит ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн талдоосун эске алуу менен өтүп жатат. Оштогу 3 облустук, 7 райондук гезит биригип, Ынтымак телерадио компаниясынын базасына өтөт. Алдыда буга байланыштуу пландуу иштери аткарылууда. Мен өзүм баамда региондордо, аймактарда жергиликтүү элдин маалыматын, ошол эле жергиликтүү бийликтин болуп аткан иш-чараларын ошол гезит аркылуу чагылдырып берип атышат. Анан ошол жактан келген 7 райондон келген маалыматтарды жана ошондой эле 3 областтык гезиттин маалыматтары бизге дагы ошо биздин сайтыбызга жайгаштырылат. Анан пресс-борборлор түзүлөт. Эми ол келечекте иш пландарыбызда ошондой реформалык кандай иш жүргүзөбүз деген ниеттебиз. Айрым гезиттер бир айда бир гана жолу чыкса, андан эл толук кандуу маалыматка ээ боло албай келет. Анын дагы бир себеби нусканын аздыгында. Реформанын негизинде медиа борборлор ачылса, маалыматты тез жана толук жеткирүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Маалыматты оперативдүү тез жеткирүү максатында ушу
мультиформаттагы медиа борборлорду түзүү пландалган. Бул медиа борборлорду түзүү менен медиа борбордо телеканалдар өзү дагы иштейт, газета, онлайн берүү, медиа борборлордо атайын басма сөз борбору, ошондой эле ар бир областтардын аймактарында, ар бир райондордо 2ден мобилдүү журналисттер менен камсыздоо менен ишке ашырылмакчы. Өлкөдө облустук мамлекеттик телерадио берүү уюмдары, облустук жана райондук гезиттер биригип, алардын базасында 7 облустук медиа борбор түзүлүп, жалпы 110 штаттык бирдик кыскарат. Ошол эле учурда түзүлгөн медиа борборлордун кызматкерлеринин маянасы 15%га көтөрүлөт деп айтылат маалыматта. Ар бир райондо 2 кабарчы караштырылып, алар заманбаш журналистиканын жаңы усулдары боюнча окутуудан өтүшөт. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Баткенде малдын асылдуулугун жогорулатууга көңүл бурулууда. Жеке фермерлер жасалма уруктандыруу менен майдаланып бараткан бодо малдын сапатын жогорулатуунун пайдасы жакшы экендигин айтышууда. Алсак Европа өлкөлөрүндө айыл чарба тармагындагы колдонулган ыкма менен Кыргызстанда дагы сүт жана эт багытындагы жакшы натыйжа берет. Бул боюнча аймактык кабарчыбыз айтып берсин. Баткендеги Кызыл Жол айылынын тургуну Курманбек Кудайбердиев 6-7 жылдан бери бодо малдарын жасалма уруктандыруу менен төл алып келет. Анын айтымында жергиликтүү торпоктордон жасалма уруктандыруунун айырмасы чоң. Сүт багыты өзүнүн уйлар 5-6 литр берет. Булар камеде бергенде саар кетсе 15 литр берет. Сүт мемеси. Кийин мындай торпок мемеси болсо торпокторунун пайдалуулугу biz 1 жылдан ашырып базарга алып чыксак, 1-2 жашарын алып чыксак 35 миң 40 миңге алат. Буларды 1 жашарга жеткирбей, ошонан ашырып сатам да, 35 миң 40 миңге ашырып сатам. Европада айыл чарба тармагындагы колдонулган ыкма Кыргызстанга да жайылып жатат. Чет мамлекетке чейин барып, бодо малдардын жасалма уруктандыруунун адистигин алган Галбай Айдаровдун айтымында, жакынкы жылдан бери жергиликтүү тургундар сапатка маани бере башташты. Көлгө апарып, сүйгө апарып окутуп келди бир катар. Бирок Индонезиянын окууга жетпейт экен, олордуку кадимкидей түшкө чейин окутат, түштөн кийин практика жөнүндө кадимкидей көрсөтөт экен. Ушинтип иштеп азыр энди бизге төлкөлө азот проблема болсо, азот каган жагы баары жетиштүү болуп атат. Азоттон кыйналып атабыз төлкө. Ветеринарлардын айтымында жасалма уруктандырууда бир гана эт, сүт багытында эмес, ар кандай мал ылаңдарынан дагы арылууга шарт түзөт. Анткени Борбор шаардан атайын текшерүүдөн өткөн сапаттуу 10дон ашуун породалардын уругу келет. Бишкектеги элита урук менен обеспечениялашып турган ушул асыл тукум урук менен обеспеченияланган ишканабыз бар. Ошолор тараптан урук камсыздандырылат. Мурдакы совхоз колхоздордун убагында букалар бардан элдин эмес кармалып турган. Азыркы күндө уруктандыра турган букалар жок. Жергиликтүү фермерлердин баамында бодо малдардын майдаланып, асылдуулугу начарлап кеткен. Ошондуктан жасалма уруктандыруу менен малдын сапатын жакшыртуу учур талап экендигин ветеринарлар айтышат. Аскар Баймуратов, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Эсиңиздерге сала кетсек, ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымактын социалдык баракчаларынан жана ошондой эле Ынтымак чекит KG сайтынан таап таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Аба райынын эмерчиси Elite House курулуш компаниясы. Elite House компаниясы сиздерге жакшы маанай каалайт. Александрия шаардын так борборундагы беделдүү райондо орун алган премиум класстагы турак жай комплекси. Анда ыңгайлуулугуңуз үчүн бардык шарттар каралган. Жер астындагы жана коноктор үчүн унаа токтотмо жайы, өнүккөн ички түзүм, абатталган жана тосмолонгон короо, фитнес борбору жана акылдуу үй элементтери. Александрия премиум класстын бардык талаптарына жооп берет. Ага кошумча, Elite House компаниясы сатып алуучуларга 1 жылдык акысыз тейлөө кызматын белеке берет. Elite House менен бирге мыктыны тандаңыз.